Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Азыр математика сабагы. Баарыбыз математика сабагын күтүп даярданып отурабызбы? Абдан жакшы. Маанайыңар кандай балдар? Жакшыбы? Келгиле, баарыбыз чогуу жагымдуу жылмаюу менен сабагыбызды баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар мисал маселе иштөө. Ал эми сабактын максаты силер өз алдыңарча мисал маселелерди иштөөгө көнүгөсүңөр. Мисалдарды иштөө тартибин үйрөнөсүңөр. Үйрөнгөнүңөрдү турмушта пайдалана аласыңар. Балдар, сабактын максаты силерге түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Анда мисал маселе иштөөнү баштайбыз. Баарыбыз 1013 мисалды карайбыз. Мында бизге бир нече мисалдар берилген. Карагылачы балдар, силердин эсиңерде барбы? Туюнтмалардын үстүндөгү 1, 2, 3 деген цифралар эмнелерди мүнөздөчү эле? Туура айтасыңар. Алар деген амалдарды аткаруу тартибинин ирети менен аткарылышын көрсөтүлгөн. Анда карагыла балдар, амалдарды аткаруу тартибинин ирети менен берилгени боюнча балдар, амалдарды аткарып туюнтманын маанисин табабыз. Эгерде туюнтмабыз кашалуу болсо, анда биринчи кашанын ичиндеги амалдар аткарылат. Андан кийин кашанын сыртындагы амалдар аткарылат. Эгер туюнтмабызда каша жок болсо, анда кандай болчу эле балдар? Туура айтасыңар. Анда көбөйтүү, бөлүү амалдары биринчи аткарылат. Андан кийин кошуу, кемитүү амалдары солдон оңду көздөй ирети менен аткарылат. Мына ушуну эске алып балдар, калган кийинки эки туюнтманы өз алдыбызча иштейбиз. Жакшы балдар. Амалдарды ирети менен аткарып туюнтманын маанисин таап алдыкпы? Азаматсыңар. Анда кийинки номер 1014 маселени карайбыз. Мында балдар, ар бир жагы 12 сантиметр 3 миллиметр болгон 5 бурчтуктун периметри менен ар бир жагы 15 сантиметр болгон квадраттын периметрин салыштырат экенбиз. Демек биз периметрди табуу эрежесин билебиз, балдар? Мына ошондой кылып, дегенде 5 бурчтуктун периметрин таба алабыз, андан соң квадраттын периметрин табабыз. 5 бурчтуктун периметрин табыш үчүн биз балдар 12 сантиметр 3 миллиметр болгон бир жагынын узундугун канчага көбөйтүп коебуз? Туура, 5ке көбөйтүп койсок, 5 бурчтуктун периметри келип чыгат. Ал эми квадраттын периметрин болсо биз эки жагынын узундугун кошуп, аны 2ге көбөйтүп койсок, квадраттын периметри келип чыгат. Анда карагыла балдар, 5 бурчтуктун периметри 61 сантиметр 5 миллиметр. Ал эми квадраттын периметри 60 сантиметр экен балдар. Түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Анда баарыбыз чийип дептерибизге жазып алабыз. Жазып алдыкпы баарыбыз? Эң жакшы. Анда кийинки номер 1015 мисалды карайбыз. Мында балдар, 15 кемитүү 3 көбөйтүү r туюнтмасында r тамгасына 6дан чоң болгон маани берүүгө болбойт. Эмне үчүн? Анын себебин түшүндүргүлө дептир балдар. Кана бир сыра көз чүртөбүз. Түшүндүкпү биз? Туура айтасыңар балдар. R тамгасына 6дан чоң маани берүүгө болбойт. Анткени 6 маанини бере турган болсок, анда 18 болуп кетет дагы. 15тен кемите албайбыз. Биз билебиз да, кичине сандан чоң санды кемитүүгө болбойт. Жакшы балдар. Демек биз R'ге кайсы маанини гана бере алат экенбиз? Туура айтасыңар. 5тен ылдый гана маанилерди берүүгө болот экен. Анда ошол маанилерди берип, балдарынакей туюнтманын маанисин эсептеп чыгабыз. Түшүнүктүү болдубу силерге балдар? Жазып алдыкпы дептерибизге? Азаматсыңар. Анда кийинки 1016 теңдемени карайбыз. Биз теңдемени чыгаруунун эрежесин билебиз балдар. Эгерде белгисиз сан биринчи орунда турса, анда баардык амалдар алмашылып чыгарылат. Ал эми белгисиз сан экинчи орунда турса, анда ал кемитүү жана бөлүү амалы болсо, анда ал өзгөрүлбөй ошол амал боюнча аткарылат. Ал эми көбөйтүү, кошуу амалы болсо,
анда ал алмашылат. Түшүнүктүүбү балдар? Мына ушул эрежени эске алып биз теңдемелердин тамырын таап чыгарабыз. Карагылачы балдар, силердин дагы теңдемеңер менин чыгарган теңдемеме окшоп туура иштелдиби балдар? Азаматсыңар. Мына анда ушундай кылып туруп, калган кийинки теңдемелерди өз алдыбызча чыгарабыз. Теңдемелерди чыгарууда кыйналган жокпузбу балдар? Азаматсыңар. Анда кийинки номер 1017 маселени карайбыз. Азаматтын 20 сомдук 8 купюра акчасы. Мараттын да ошончо акчасы бар. Бирок Мараттын акчасы 5 сомдук купюралар. Маратта канча купюра акча болгон? Маселени түшүндүкпү балдар? Мынакей, Азамат менен Мараттын экөөнүн тең акчасы бирдей санда экен. Бирок Азаматта 20 сомдуктан 8 купюра, ал эми Маратта болсо баарысы 5 сомдук купюралар экен. Эми бизге белгисиз болгон ушул Маратта 5 сомдук купюра акчалардан канча экенин табышыбыз керек экен. Туура балдар. Демек, 20 сомдук 8 купюра акчаны көбөйтөбүз. Анан канча чыкса, аны 5 сомдук купюраларга бөлүп коебуз. Демек, бөлгөндө канча чыгат экен балдар? Туура, 32. Демек, маселенин жообу 5 сомдук купюралардан 32 экен. Маселе түшүнүктүү болдубу бизге балдар? Азаматсыңар. Анда баарыбыз дептерибизге көчүрүп жазабыз. Жазып алдыкпы? Эң жакшы. Эмесе балдар, үйгө тапшырма номер 1018, 1019 жана 1020 мисалдар. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Азаматсыңар. Анда сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.